Урматтуу чакырылгандар, бул аталган мыйзам жөнөкөй көрүнгөн менен абдан маанилүү. Бул биздин баш калаабыздын, Борбор шаарыбыздын жүзү. Буга мындай жеңил желпи мамиле кылууга болбойт. Бул жерде чакырылып келип отургандардын жооптору дагы, силердин иш аракеттериңер дагы такыр канааттандырбайт. Эгерде силер жакшы иштесеңер, өз милдетиңерди так аткарсаңыздар, бүгүнкү күндөй шаарыбыздын боталасы чыкмак эмес. Мынакей шаарды аралап көргүлөчү. Борбордук көчөлөрдөн баштап кичинекей көчөлөргө чейин бир дагы кыргызча реклама көрбөйсүң, жарнама. Дээрлик 99% орусча же англисче. Уят да ушуга. Мына ушул жерде ички иштер министрлиги отурат. Монополияга каршы агенттик отурат. Эмне үчүн силер ушул мыйзам бузуулар менен сөзсүз эле жарандар кайрылышын күтүп отурасыздар? Эмне үчүн өзүңүздөр барып туруп ошонун бардыгын ал мыногуну деп, оңдо мыногуну деп туруп айтпайсыңар? Эмне үчүн? Силерде мекенчилдик сезим жок. Атуулдук парзыңарды аткарбайсыңар. Кызматтык тиешелүү функцияңарды жүргүзбөйсүңөр. Бул жерге келип жомок айтасыңар. Эгерде силер иштегенде азыркыдай бир жагымсыз көрүнүш болмок эмес. Бишкек шаарынын мэринин орун басары. Барсызбы? Кана Бишкек шаары? Сиз беракта караңыз. Биякта. Сиз шаардын башчысы экөөңүздөр аралап көргүлөчү. Мынагы эң башкы көчө, Чүй көчөсү менен Манас көчөсүн, Айтматов көчөсүн. Кайсы шаарда жүргөнүңүздү билбейсиз. Бишкекпи, Бишкек эмеспи? Бул Кыргызстандын борбору, борбор эмеспи, билбейсиңер. Эртең шаардын мэри экөөңөр аралагылачы чыгып туруп. Кайсы шаарда жүргөнүңөрдү эсиңер болбойт. 99% англисче, орусча, кыргызча жок. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жубабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Орусча, кыргызча жок. Биринчи чоң кыргызча жазылыш керек. Англисче, орусча мадемекте шапкасын илип алсын. Карабайсыңарбы мындай? Биринчи кыргызча жазылыш керек. Бадырайып, анан кола дейби, мола дейби барын жаза берсин. Кичинекей кылып туруп. Көзүңөрдү чоң ачып туруп барыңар иштешиңер керек. Түшүндүңөрбү? Аны жөн эле бул жерге келип жомок айтпай, мындай мамиле болбойт. Шаарда бир тротуарды же үйлөрдү сүргөндү билесиңер мыйзамсыз. Чуркап барып туруп, бирөөлөрдүн кызыкчылыктары менен. Эмне үчүн өзүңөр билип туруп, ушул рекламаларды, жардамаларды оңдобойсуңар? Бул абдан уят силерге. Шаар жетекчилигине уят. Могул жерде отурган бардык мамлекеттик орган жетекчилерине уят силерге. Эгерде ушундай боло турган болсоңор, келечек силерди кечирбейт. Бул мыйзамга мындай олуттуу астедил мамиле жасагыла. Жөндөн эле келип туруп бул жерде мындай болуп атат, тиңдей болуп атат деп кагаз жүзүндө бир нерселерди окубастан, жүрөгүңөр менен, мекенчилдик сезим менен кызмат кылгыла. Башкага иштебесиңер да улуттун жүзү үчүн, борбор шаардын жүзү үчүн, кыргыз эл үчүн иштегиле. Уят. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр жакшы сөз айтылды, туура айтылды. Чындап эле биз тилибизге бүгүн аракет кылып, бүгүн күйбөсөк качан ушул мыйзам кабыл алынып атканда туурасын, аныгын шашпай тактап чыгарсак жакшы болот эле. Эң жакшы сунуштарды айттыңыз. Мен сунушка киргизейин деп атам. Ушул мына тил мыйзамы, тил комиссиясынан дагы келип отурушат. Тил мыйзамы келет, туурабы? Тил мыйзамы келет, ошону менен чогуу азыр мамлекеттик тил комиссиясынын рычагы жок болуп атат. Көчөлөрдөгү көрнөк жарнактар орус тилинен түзмө-түз которулуп коюлуп калгандагы келегей тантык сөздөр менен элдин аң сезимине чоң бурулуш жасалып атат. Тил бузулса, дил бузулат. Эл бузулат. Нук бузулат. Ошон үчүн ушул экинчи окууга кайра комитетке кайтаруу сунушун
коет элем, мен кагаз жүзүндө дагы сунуш бердим. Колдоп берип койсоңуздар, экинчи окууда кайра ушул мамлекеттик тил комиссиясынын рычагын, күчүн жакшыраак карматып беришибиз керек. Антпесек мамлекеттик тил комиссиясы эч кандай жоопкерчилик ала албайт, жана аны көзөмөлдөй албайт, же аларга жооп дагы бере албай калып атат. Мамлекеттик тил комиссиясы отургандан кийин жана дагы кесиптештерибиздин суроолору болду, анда эмне иштеп атасыңар деген. Андай эмес, тил комиссиясы ошол жерден жанагы которулган сөздөрдү туура так которуп берсе, анан ошолордун колу менен өтсө, экинчи нерсе жоопкерчилик болуш керек. Бул жерде жоопкерчилик жокко эсе болуп калып атат. Тагыраагы кичине чийкирээк болуп атат. Ошондуктан ушуну кайра экинчи окууга комитетке кайтарып коюу сунушун добушка коюп берсеңиз. Рахмат. Аппарат кагаз жүзүндө бериштиби, бердиби? Аппарат айтып койсоңуздар. Кагаз жүзүндө берип. Урматтуу депутаттар, анда экинчи ушуну комитетке кайра кайтары боюнча Мирлан мырза сунушун бериптир. Кагаз жүзүндө. Ошону мен добушка коем, урматтуу депутаттар. Комитеттин председатели, комитеттин сөз сурап атат. Рахмат. Райымбачаевадан, депутат Райымбачаевадан. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Биз жанагы комитетте сунушубузду бергенбиз. Жарнама боюнча кыргыз тил боюнча жаңы мыйзам долбоору болуп азыр иштелип келатат. Ошол кыргыз тил боюнча мыйзамдын ичинде биз сунушубузду бергенбиз. Ошо жарнаманы биринчи мамлекеттик тил менен жазуу, кийин өзүнчө перевод кетип атат. Ошону биз киргизгенбиз ушу сунушту. 5-чи микрофон. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Урматтуу төрага, сиздин сунушуңузду биз толугу менен колдойбуз. Себеби дегенде бул мыйзам бүгүнкү күндө чийки. Өздөрү ичара мынакей кабинет министринин өкүлдөрү өздөрү айтып атат. Бүгүнкү күндө жоопко тартканга бир дагы рычаг жок деп. Анда бул мыйзам жөн эле аты гана келатат да, бирок заты жок болуп атпайбы? Канча деген мисалы, бир эле мисал алайын, урматтуу төрага. Сыналгын алып туруп, жарнаманы көрсөңүз, алдында жазып атат. Жаш кыздарга жумуш орун беребиз дейт да. Жаш кыздарыбыз региондордон келет, чалып алып. Келсе көрсө ал деген сойку жумуштар болот да. Канча деген кыздын мээсин айлантып мынакей иштетип азыр бүгүнкү күндө ызычы болуп атат. Ал боюнча ким жооп берет? Жооп берип турганга бир да мыйзам жок, жана укук органдарында дагы рычаг жок. Мыйзам ага жол бербейт. Ошон үчүн мен дагы буга чейин берилген сунушталган сунуштардын баарын мен колдойм, урматтуу төрага. Муну ушу четке алып койсоңуздар бүгүн. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добушка эле койбойлу, кайра комитетке кайрып берүү боюнча эле. Макулсуздарбы? 6-чы микрофон бир айтып коюңуз анда. Рахмат. Токтогул Шабек Сулайманов. Жылдыз айым, сиз ушул моменттен пайдаланып, өзүңүздүн мени караңыз, Жылдыз айым, мени караңыз, 6-чы микрофонду караңыз. Буякта турам мен. Сиз ушул учурдан пайдаланып, өзүңөрдүн күчүңөрдү күчтөп алсаңар болот. Мына буга чейин силер менен эсептешпей, силердин көзгө илбей келген ушундай көрүнүштөрдү мына азыр биз ошону козгоп атабыз деген. Мени калбек, биз сизди абдан сыйлайбыз. Бирок бул мыйзамдын чийки экенин өзүңүз да ынандыңыз, биз кийин өзгөртө албай калабыз муну. Сиз муну туура түшүнүп коюңуз. Ошондуктан мен сунушту колдойм. Урматтуу депутаттар, анда мен Мирлан мырзанын сунушун добушка коем, кайра комитетке кайрып сунуштарды берүү боюнча да. Ошондо сунуштарыңарды берсеңиздер комитетке кайрыгандан кийин. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 65, каршы 2, баары 67, катталды 85. Урматтуу депутаттар, экинчи окуу режимине кайтарып берилди. We'll be right back.